атаң өлгөндө, апаң өлгөндө, же эле банкрот болгондо, сүйгөнүңдөн ажыраганда ыйлаган көз жаш бул башка көз жаш. Аллахтан коркуп, ибадат кылып ыйлаган бул дагы башка көз жаш да булчу. Акыйкый көз жаш жалгыз отуруп Аллах таала менен сүйлөшүп, ошодон коркуп, күнөөлөрүңдү эстеп ыйлаган чыныгы көз жаш мына ошол. Ал калгандарды көрүп эле жүрөбүз мындай эле да. Эми каяктан көрөйүн, наргындай элебайсыңар бетер экен, деп элечи. Мен чын деле бул артисттик деп эле койсо деле боло берет. Себеби көп жерде барып аны көрүп калдым да. Бир жолу апасы өлдү, кайтыш болду, ыйлап атышат, койгула, өкүрбөгүлө. Макул, ооба, көз жаш ыйлайт, мындай сыздап болсун да, жөн эле эми деп эле өкүрө бербей. Деп айтып коюп турам, бирок токтобойт, карап турсам бир адам дарбазадан кирди. Боз үйдүн ичи деп баштады эле, жанагы айтып койду. Мен жана келгем айтып кой депчи. Жана келиптир десе, тып эле токтоп калса болобу? Жана келген. Бо сен эмне болуптур? Сен адамга ыйлап атасыңбы же келген адамга ыйлап атасың сенчи? Анан койгон таасир бербейт экен, туруп кеткенге туура келди, кетип калды. Болду. Жөн өзүм кыйнабайын депчи. Биз ошондой экен да. Ал өлгөн адамга ыйлаган жок, келген адамдарга ыйлап атат да.